Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Әмма бәд, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху, урматтуу бир туугандар. Сабактарыбызды улантабыз, жин жана шайтандар дүнүйөсү тууралуу. Бүгүн өтүлүүчү маселебиз, темабыз шайтандын кээ бир Аллахтын пенделеринен коркуусу жана алардан качуусу. Эгерде пенде исламда дининде бекемделип жана иманында күчтөнгөн болсо, эгерде иман жүрөгүнө отурган болсо, жана ар бир Аллах Тааланын коюлган чек араларында токтогон болсо, чектен чыкпаган болсо, анда акыйкатта шайтан андан качат жана андан коркот. Кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай, Умар радиаллаху анху тууралуу айткан, Умар, акыйкатта шайтан сенден качат деген. Имам Ахмад алып келет, жана Тирмизи алып келет, Ибн Хиббан алып келет бул хадисти. Жана Умар радиаллаху анху тууралуу айтканда бир сөзү бар, пайгамбарыбыз айтат, мен дейт, жиндер жана адамдардын арасындагы шайтандарды көрдүм, Умардан качканын дейт. Бул жерде пайгамбарыбыз Умардын фадилетин, артыкчылыгын белгилеп кетип атат. Албетте Умар сахабалардын арасынан чоң бир фадилетке, артыкчылыкка ээ болгон сахабалардан, жана ушул маселеде дагы пайгамбарыбыз дагыдан бирге тастыктап кетип атат, Умардан шайтандар коркчу дейт. Маселе эмне коркчу? Албетте Умардын тышкы келбетинен же денелик бир күчтүүлүгүнөн эмес бул албетте. Себеп дегенде шайтандардын арасында биз өткөнбүз, ар кандай күчкө ээ болгон шайтандар бар, жиндер бар. Маселени алсак, деңиздин астынан таш чыгарган шайтандар бар. Бул өтө чоң күчкө муктаж болгон нерсе. Же мисалы үчүн өтө бат ылдамдыкка ээ болгон жиндер бар. Албетте күч жактан, денелик күч жактан балким жиндерге адамдар тең эмес. Бирок ошондой болсо дагы пайгамбарыбыз хадисте айтып атат, Умардан шайтандар коркот, жада калса качат дейт. Эмнеге? Албетте жүрөгүндөгү Аллахка болгон имандан жана имандын күчтүүлүгүнөн жана Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунуп баш ийгенден жана койгон чек араларына чыкпагандан. Албетте бул иман маселеси. Албетте бул Умар өзүнүн болгон иманын, Аллахка коркуусун, тобокелин, сүйүүсүн Аллахка ыйгаруунун себебинен Аллах Таала ушул нерсени мындайча айтканда шайтандардын астынан ага айбат берип койгонун бир натыйжасы. Жана айтып кетчү нерсе, албетте бул жеке Умарга тиешелүү нерсе эмес. Албетте бир гана Умардан шайтандар коркчу экен деген нерсе эмес. Албетте пайгамбарыбыздан андан да коркчу, Абу Бакырдан андан да коркчу деген сөз. Албетте кимде ким иманында бекемделген болсо, күчтүү болгон болсо, исламында жакшы мусулман болгон болсо, албетте мындайларга дагы бул шайтандар мындай пенделерден дагы коркот жана качат албетте. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ушундай деңгээлге жетиши мүмкүн, мындайча айтканда, эгер күчтүү имандын ээси болгон болсо, ал өзүнүн шайтанын моюн сундуруп, аны кордогон акыбалга жеткирип коюшу ыктымал. Пайгамбарыбыз хадисте айткандай, момун мусулман өзүнүн шайтанын көкүлүнөн жетелейт, кандай силердин бирөөңөр сапарда төөсүн жетелегендей дейт. Имам Ахмад алып келет бул хадисти. Ушул хадисти алып келгенден кийин имам Ибн Касир бул пайгамбарыбыздын шайтанын көкүлүнөн жетилейт деген сөздүн маанисин баяндап айткан.
көкүлүн кармайт дейт. Мындайча айтканда, аны башкарат, моюн сундурат деген маани келип чыгат деген. Кандай силердин бирөөңөр жанакыл азоо төө же ат моюн сунбай качайын дегенде ошону баш ийдирип аны баш ийдирип моюн сундургандай деген. Жана акыбал ушундай деңгээлге жетиши мүмкүн эгерде айтып кеткендей мусулман ыйманында күчтүү болуп, Аллахка болгон таянуусу, тобокели, сүйүүсү, коркуусу эгер өтө бийик деңгээлде болсо, акыбал ушул деңгээлге жетиши мүмкүн. Ушул ыйманы менен ал өзүнүн шайтанына таасир этиши мүмкүн. Жада калса ошол шайтаны ыйман келтирип мусулман болушу ыктымал. Имам Ахмад жана имам Муслим өздөрүнүн китептеринде Ибн Масуд, Аллах андан разы болсун, Ибн Масудтан алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, силердин кимиңер болбосун, ар бирөөңөргө жинден жана периштеден такыр үзгүлтүксүз ажырабаган жин жана периште коюлат деген. Дайыма силер менен жүргөн деген. Ошондо пайгамбарыбыздан сурашкан экен, Аллахтын элчиси, сен дагы ошол жинден болгон ошол корийин деп коет, корийиниң барбы дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, менде дагы бар бул жинден болгон, ошо шайтандан болгон корийин. Бирок дейт, Аллах Таала мага ага каршы жардам берип, ал мени жакшылыктан бөлөк эчтеке буйрубайт деген. Бөлөк риваятта пайгамбарыбыз айткан, Ибн Аббастан келген риваятта, бирок Аллах Таала ага каршы мага жардам берип, ал ыйман келтирген деген. Жана Айша апабыздан да келген бул хадис. Пайгамбарыбыз айткан, Аллах Таала мага ага каршы жардам берип, менин Роббум ал ыйман келтирген деген. Демек, айтып кетчү нерсе, бүгүнкү сөздөрүбүздөн эгер пайда чыгара турган болсок, биринчиден Умар радиаллаху анхудан жиндерден болобу, адамдардан болобу, кандай шайтан болбосун албетте каччы экен. Жана биз бул нерседен түшүндүк, алымдардын сөздөрүнөн, бул Умардын ыйманынын деңгээлинен, колундагы күчүнөн эмес, же баягы өзүнүн бир денелик бир кубатынан эмес. Албетте мусулман пенде дене жактан да кубаттуу, күчтүү болуш керек, акыл жактан, бүт жактан, кайсы жактан болбосун. Бирок негизги маселе бул шайтандардын коркуусу Умардан, бул анын жүрөгүндөгү ыйманынын күчтүүлүгүнөн. Андан кийинки пайда, албетте, бул нерсе бир гана Умарга таандык эмес экен. Эгерде пенде ким болбосун ыйманында күчтүү болуп, исламында бекем болгон болсо, анда андай пендеден дагы шайтан жана жиндер албетте коркуп жана качышат. Андан соң дагы бир пайданы алып кетсек, демек ар бир кишинин өзүнүн жини бар экен. Аны корийин дейт. Бул ажырабаган жин, ошо балким туулгандан баштап өлгөнгө чейин дайыма жанында болгон жиндерден, шайтандардан. Албетте, бул нерсе жада калса пайгамбарыбызда болгон экен, бирок айырмасы пайгамбарыбызга ал жинин, корийинин Аллах Таала моюн сундуруп берген. Ал эми пайгамбарыбыздан бөлөктүн баарында бул жин бир гана жамандыкка буйруйт, жана буну менен күрөшүүгө биз мажбурбуз. Жана аны менен күрөшүүбүз биздин ыйманыбыздын күчтүүлүгү менен болот. Жана айтып кеткен нерсе, эгерде кимде-ким ыйманында күчтүү болуп, исламында бекем болсо, бул ыйманы ошол корийинине ушундай деңгээлде, ушул шайтанына ушундай деңгээлде таасир этиши мүмкүн. Жада калса анын ыйман келтирип мусулман болушуна себеп болушу ыктымал. Аллах Таала кимге кааласа жардам берет албетте, бирок эң негизги маселе Аллах Таала
пенденин ыйманынын негизинде ага жардам берет. Ошон үчүн ыйман маселеси бул өтө жогору маселе. Буга өтө этибар бериш керек. Албетте ыйман жүрөктө да болуш керек, денеде да болуш керек, тилде болуш керек, бүт жагыбызда болуш керек. Ушуну менен сабагыбызды токтоттурабыз. Эмки сабакка чейин ал эми бүгүн адатта өтүлүүчү дуабыз, жалпы эртең менен жана кечинде айтылуучу дубаларды өтүп атканбыз. Жазып алыңыздар. Бул дуа имам Абу Дауд жана имам Термизинин китептеринде келеткен. Усман ибн Аффандан келеткен. Усман радиаллаху анхудан келеткен. Усман айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан дейт. Кайсы пенде эгер күндүз эртең менен, ар бир күнү эртең менен, ар бир түнү кечинде мынау сөздү айткан болсо дейт, мынау дуаны. Бисмиллахиллази ла ядурру ма'a исмихи шей'ун фил арди ва ла фис сама ва хувас-сами'ул алим деп 3 жолу айткан болсо, анда бул айткан пендеге бир дагы нерсе зыян бербейт дейт. Bunun manisi Allah Peygamberimiz aytып, Bismillahi Allah'tın atı menen deyt. Ошол заттын дейт. Анын аты менен жерде дагы, асманда дагы бир дагы нерсе зыян келтире албайт дейт. Себеп дегенде ал угуучу жана билүүчү. Асманда дагы, жерде дагы эч ким зыян бере албайт. Эгер ушул дуаны, ушул зикирди кимде ким күнүгө эртең менен жана кечинде айткан болсо. Баарыбыз Аллах Тааланын кемелдүү ысымдары менен бардык жамандыктан коргонуу сурайбыз. Аллах Таала баарыбызды жиндер жана адамдардын арасына шайтандардын зыянынан сактасын. Аллах Таала сыйкырчылардын сыйкырынан, көрө албастардын көрө албастыгынан, ач көздөрдүн ач көздүгүнөн, айлакерлердин айлакерлик куулук шумдуктарынан бизди сактасын жана ыйманыбызды бекемдесин, жана баарыбыздын жаныбызды бир гана мусулман акыбалда алсын. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейх. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.